بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد 42 حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون قال وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات رواه مسلم أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات قلنات Шындығында Аллахтың елчisi саллаллаху алейхи вассалам айтты. Муфарриттер барынан озып кетишти деді. Сахабалар о Аллахтың елчisi муфарриттер дегені эмне деп айтышты. Аллахтың елчisi саллаллаху алейхи вассалам айтты. Аллахты көп естеген еркектер менен аялдар деп жооп берди. Имам Муслим риwayat кылган хадиске түшүндүрмө. Бул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллахты көп эстөөгө кызыктырды. Жана Аллахты көп зикир кылган еркектер менен аялдар жакшылыкта алдыгы өтүп кеткенин кабарын берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул хадисин кайсыл жерде айтканы да айтылган, кайсыл жерде айтканы да белгилүү. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Меккеге карай жолдо келе жатып, Жумдан тоосунан өтүп калды. Бул тоо Макка аймагына таандык Хулайс губернаторлугунун батыш чекарасында түштүктөн түндүккө созулган тоо. Бул тоо менен Меккенин аралыгы 100 километр. Ушул тоодон жүргүлө деди да, муфарридундар озуп кетишти деп айтты. Муфаррид бул өз жакын туугандарынан бийик даражалары себеп айырмаланып тургандар, анткени алар Аллахты зикир кылуу менен башкалардан өзгөчөлөнүштү. Алардын башкалардан өзгөчөлөнгөн сыпаттары Аллахты көп зикир кылуулары менен, ошол өзгөчөлөнгөн бул адамдардын эң негизги сыпаты хадиске көрө Аллахты көп зикир кылуулары, мындайча айтканда Аллахты көп эстөөлөрү. Булар көп вакыттарын Аллахты зикир кылуу менен жана тилдери Аллахтын зикири менен нымдалып турган адамдар. Эми кээ бир зикир кылууда адашып кеткендер да бар. Мисалы тегерени отуруп алып, үндөрүн бийик көтөрүп ах ух деп дене мүчөлөрүн кыймылдатып танса түшкөн сыяктуу зикир кылышат. Бул туура эмес. Мындай зикир шариятыбызда жок. Интернетте мындай зикирдин түрү кеңири тараган. Аллахты эстөө, Аллахты зикир кылуу бул тынч абалда өзү уккудай кылып эле жашоосунун бардык тармагында Аллахты зикир кылып жүрүү, Аллахты эстеп жүрүү, Аллахты көп зикир кылууга кирет экен. Хадистен алына турган пайдалар, биринчи пайда Куранда Аллах Таала Ахзаб сүрөсүндө мындай айтат: "Я айюхаллазина аману зкуруллаха зикран касира". О иман келтирген адамдар, Аллахты көп зикир кылгыла. Башка бир аятта: "Ваззакирин Аллаха касира ваззакират а'аддаллаху лахум магфирatan ва ажран азима". Аллахты көп эстеген эркектер менен аялдарга, мына ушуларга кечирим жана улуу сооп сыйлыктарды Аллах Таала даярдап койду деп айтылат. Хадистен алына турган экинчи пайда Хасан Басри рахимахулла айтты: Аллах Таалага эң сүйүктүү пенде Аллахты көп зикир кылган жана жүрөгүнөн таква болгондор. Хадистен алына турган үчүнчү пайда Аллахты көп зикир кылуу бул ага шүгүр кылуу дегени. Хадистен алына турган төртүнчү пайда Шейхул Ислам рахимахулла айтты: зикир жүрөк үчүн баллыкка суу кандай керек болсо, зикир жүрөк үчүн баллыкка суу кандай керек болсо, дал ошондой керек. Баллык суудан ажырап калса кантип жашайт? Суусуз жашай албайт. Баллык суусуз жашай албагандай, жүрөк да Аллахты эстөөсүз жашай албайт экен. Хадистен алына турган бешинчи пайда адам өз оозун Аллахтын зикир кылуу менен ширин кылат жана жүрөгү таква болот. Хадистен алына турган алтынчы пайда зикирдин пайдаларынан кээ бирин айтайлы. Зикир кылган адамдан, Аллахты көп эстеп жүргөн адамдан шайтан качат экен жана андан Аллах разы болот. Кайгы капаны жүрөктөн кетирет, жүрөккө сүйүнүч киритет. Кишинин жүзү жана жүрөгү зикир себеп, Аллахты эстөө себеп нурланат, рызкы жеңил келет. Зикир кылуучу адам дайыма жүрөгү тынчтыкта болот жана ар бир нерсеге зирек болуп калат. Жана Аллахты көрүп турат деген нерсе, мына ошол пенденин жүрөгүндө пайда болот. Хадистен алына турган жетинчи пайда Аллахты эстөө пендени бийик даражаларга көтөрөт экен. Аллаху а'лам.